Министр юстициянын адресine катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан теги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Мына 3 тилде сүйлөйт: англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда ополтоодой салым кошкон. Эл аралык маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3'te ойготуп туруп, конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коеюн дедим. Ал эми мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюлуп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз лейлекке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20-га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың, мен сабаттуумун дебейли. Көрүп жүрөбүз сабаттуулар кандай иштерди жасагандарын. Рахмат.